Саламатсыңарбы? Өзүңүздөр көргөндөй, бүгүн биз Арчалы айылына Каныбек мырзанын малина талаасына келдик. Сиздер көрүп аткандай, азыр малинанын кызып турган учуру. Кып-кызыл болуп, мына мындай өсүп атыптыр. Эми биз алдыда сиздер менен малинанын өстүрүү сырларын, терүү сырлары менен тааныштырабыз. Кеттик анда. Малина терүү үчүн келген кыз келиндер ушул жайга кирип, фартуктарын кийип, атайын кесилген бөтөлкөлөрдү бул фартуктардын чөнтөктөрүнө салып алып, анан ишке киришет. Мына мондай биз дагы малина терүүгө уже даяр болуп калдык. Анда эмесе кеттик, кыздарга жардам беребиз алдыда. Биз келген Арчалы айылында малина өстүргөндөр арбын. Биздин каарманыбыз 4-5 жылдан бери малина чарбасы менен алектенип келет. Ал 40 сотук жерге жалаң малинанын көчөтүн отургузуп, аны көбөйтүп алгандыгын айтат. 2014 жылы ошо малина тиктик огородко. Мен кошунам малина теккен, айтып калды ошо. Ошо Каныбек огородко малина эле тик деп. Анан ошо Күнтуудан барып биринчи көчөт алып келдик. Бир 7 сапкабы огородко тигип көрдүк. Анан байкап көрсөк жакшы эле болот экен. Анан мен ой келди, ушу бир чоңураак жер алып эле чоңураак жерге тигейин депчи. Анан ушул жерди сатып алдым. Анан биякты сатып алып, анан ушу малиналар тиктик. Ошондон бери 4-5 жыл болуп калды. Биринчи ошо сортун жакшы карап алыш керек экен. Эгерде мындай кээ бир сорттор бар, мындай өсөр боюна өсүп эле, анан бербей калат да, аны уже алып салыш керек да. Мисалы үчүн мынаяктан карасаңыздар, монун ар бир эмеси берет да. Ар бир куст бүт баарыныкы бере турган ушундай сорт бул өзү. Эмне деген аты? Кандай? Ремонтантный долгоиграющий деп эле алганбыз. Ушул айылдын эле Алтын апа деген эжеке бар, ошонун огородунан барып алып келгем. Ошондон көбөйтүп алдык да, биз баарыбыз. Менден дагы алышты. Менден дагы бир почти 1 гектар жерге чейин көчөттөрүн алып тигип атышат азыр. Сезондо малинанын килограммынын баасы 180-200 сомго чейин жетет. Бул баа сезондун аягына чейин сакталат. Малинаны башында Каныбек Осмоналиев үй бүлөсү менен терип, андан кийин кыз келиндерди жалдап иштете баштаган. Алар күнүнө 100-120 банкага чейин теришет. Ар бир банкасы үчүн 12-15 сомго чейин акы төлөнөт. Сап болуп турат, баардыгы. Сап болуп турат, Күзүндө, эмдиги жылы жазында бул ортосун баардыгы тең көчөттөр чыгат. Жаңы көчөттөр. Ошо көчөттөрдүн баары тең ошо көчөт болуп, ортосу көчөткө кетет да. Бул жагы. Көчөттөрүн да сатасыздар? Көчөттөрдү да 10 сомдон алып кетишет. Башкаларга малинаны өстүрүп жыйнап алуу оңой сезилет, бирок мунун деле билинбеген кыйынчылыктары бар. Мисалы, өз убагында сугарып, отоо чөйүн тазалап туруу зарыл. Бул жерде малина терүү учуру кызуу жүрүп жаткан кез, мен сыяктуу эле шляпаларын башына баса кийип алышып, кыз келиндер кызуу иштеп жатышат.
төрт банка салып алгам бул жерге, бирок жарым сааттын ичинде эки эле банкасын тергенге жетиштим. Ал эми жанымдагы Гүлназ эже бир күндө 80-100 банка малина терет. 8-ден 5ке чейин иштейчүмүн. Банкасын 15тен терем. Бир күндө 100 банка терем. 1,5-ге чейин иштейчүмүн. Канча убакыттан бери? Жылда эле чыгып турасызбы? Ооба, 9-10 жылдан бери чыгамын. Малина кызыган учурда күнүнө 300 банкага чейин өткөрүшөт. Бир сезондо каарманыбыз ушул эле жердеги малиналардын түшүмүнөн 500 миңден 700 миң сомго чейин каражат чогулаарын айтат. Сезон учурунда аябай жакшы да. Мисалы стройка жүргүзсө же бир чоң той өткөрсө болот да. Эмечи сезон мисалы июнь айынын июнь айынын аягында, июлдун башында башталат бул. Анан бир кар жааганга чейин обычно бир октябрдын бир 10-доруна чейин барып калат да. Ошо анан эгерде баягы үшүп жүрүп кетсе эле, малина уже үшүп калат экен. Мен бир азыр мына 200, жакшы болгондо 300 банкадан күнүнө өткөрүп турабыз. Азыр 2 киши тергенде бир 150ден 200ге чейин теришет да. Бир сезондо малина канча каражат алып келип экен? Ошо где-то бир 500 миңден бир 700-800 миңге чейин болот. Бир сезондо,